Мен өзім ойым айтайын. 2 күнде эч нерсе чечилбейт. Биз бөлөк жердебиз, бөтөн элдебиз. Бул жерде мигрантпыз. Анан мындай кылганы биздин акыбызда жок да, бойкот кылганычы. О күнөөлүү, күнөөсүзбү, ишке чыкканымбы, чыкпаганымбы тутуп алып бирден берип койсо керек. Иш Кудайга шүгүр болуп атат. Кеф азайды, бирок акчанын ошол эле сумманы таап атабыз. Мурун канча иштесек ошону эле таап атабыз. Иштегиңер келбей атса, таксиде иштебей эле койгула. Кухняга баргыла, стройкага киргиле, таксинин иши аз болуп атса. Булар силерди кыйнап атат го такси кыл депчи. Анан кыйнап туруп ВУКка берип койбой атат го. Өзүбүз кайрылып болуп ВУКка машина алдык, кредитке алдык. Анан иштешибиз керек да. Биз эч ким эмеспиз да бул жерде условия койгончу. Биз условияны өзүбүздүн жериге барганда кылабыз. Анан жаман көрүшүңөр деле мүмкүн азырчы. Сен антасың, мынтип атасың депчи. Туура кабыл алыш керек, туугандар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, достор, туугандар, амансыздарбы? Акыркы окуя боюнча мен да бир өзүм оюмду айтып коеюн дедим, тартпай эле коеюн дедим эле. Мага дагы WhatsApp'тан, личкадан СМСтер келип калды. Ошого жооп берели деп. Абай менен жолуктум бүгүн. Кече Абай дагы өзүнүн видеосун чыгарган. Абайдын толук оюн угайлычы кече видеодо. Абай, эл менен амандашып алчы. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыңар? Бойкот деп жатасыңарбы же ишти кылып атасыңар бизге окшоп? Абай, өзүң ишке чыктыңбы, чыкпадыңбы бүгүн? Саат канча болду азыр? Мен 3 болду. чыктым. Иштедің кадимкидей эле. Кадимкидей эле. Эртең мен бүгүн наоборот эртерээк чыктым даже. Бойкот экен деп. Мен өзүм оюмду айтайын. Абай дагы кече өзүнүн каналына видеосун чыгарган. Оюңду толук айта албай калгансың, дагы бул видеодо буюрса толук айтабыз. Буюрса аракет кылайын. Буюрса. Мен өзүм баштап берейин, биринчи. Туугандар, бул бойкот боюнча негизи чыкпай коюш, мен чыкпай деле кое берем. Мисалы бүгүн чыккан жокмун, кече дагы чыккан жокмун да. Себеп ишке чыккан убактым жок азыр. Чыкпай деле кое берем да. Анан бул 2 күн 21-22 деп атпайбы? 2 күндө эч нерсе чечилбейт, биринчиден. Анан кийин биз бойкот кылгыдай, биз өзүбүздүн жерибизде эмеспиз. Биз бөлөк жердебиз, бөтөн элдебиз. Бул жерде мигрантпыз. Анан мындай кылганы биздин акыбызда жок да, бойкот кылганычы. Азыр мындай кылганыбыз орустар, башка орус блогерлер чыгарып атат, кыргыздар ушинтат депчи. Алар биринчиден таппай турат да. Биз аркылуу алар ушундай кылат деп туруп, алар өзүнүн үнүн жеткизип атат. Жок, мындай да. Эгер Москвадагы таксисттер же болбосо өздөрүнүн нациясын айтып, орус таксисттер чыкпай атат, бойкот кылып атат дегенде, башка эле да уже. Просто бул жерде кыргыздын да каты кетип атат. Таксисттер десе дагы по-любому өзүң билесиң да канча процент таксист ким? Кыргыздарбы, орустарбы? 80% биз да почти. 75-80% кыргыздарбыз да бул жердечи. Анан эми элестетип коелу, мындай пример катары да. Биздин Кыргызстанда индустар, пакистанецтер бир 80% таксиге чыгып алды. Жүрүп эле анан кийин бойкот жасады. Биз, короче, заработок аз болуп атат, андай мындай деп бойкотко чыгып алды. Кыргыздар билесиң да эмне кылышын? О күнөөлүү, күнөөсүзбү, ишке чыкканымбы, чыкпаганымбы тутуп алып бирден көтүн тийрип койсо керек. Туурабы? Өткөндө эмне болуп кетти? Даже орустар азыр билбей атат да, мындай кичинекей эле эмелерде жүрөт. Эгер бул телеканалдарга чыгып кеткен болсо, эртең мына согуш бүткөндөн кийин дагы канча ал жактан нерви жукалар келет да. Ким күнөөлүү бул жакта? Кыргыздар акыйбат этип кетип атат, короче, деп туруп көрөрүбүздү көрсөтүп коет да. Ошого жөн эле жүрө бергилечи. Тем более 2 күндө эч нерсени өзгөртө албайбыз. Мындай да, мейли башка агрегатор болсо, Яндекстен башкачы, чыкса мен биринчи болуп чыгам. Ушуга өтөйлү депчи. Экөөнү баланс кылайлы депчи. Потому что 2 агрегатор болгон болсо, биринен секирип бирге. Бирөө жакпайбы? Значит, башкага өтө турган кылып, ушундай кылып өтсөк болот да. Анан калып берем жерде 2 күн, анда дагы толук эмес. Эртең менен алдыдан саат 12ге чейин экен. Бүгүн канча процент таксисин көрдүң? Өзүң ишке чыктыңбы, чыкпадыңбы? Чыккан жок. Негизи көчөдөн көрүп атасың? Көчөдө жүрөм, көрүп атам, жүрүшөт. Ошондой элеби же азайып кетти? Ошондой эле, эч айырмасы жок. Болду да. Бирок Абайдын айтканы туура да, туугандар. Мисалы ошол примерге эле өзүбүздүн Кыргызстанды салыштырайлы. Ошол эле индустар болсун, кечеги окуяга байланыштуу. Ошолор ушинтип чыккан болсо, чындап биз бирден барып туруп ошентебиз да. Анан бул жерде биз Москвада, мисалы Россияда эч ким эмеспиз да, мигрантпыз да.
мындай кылганыбыз биринчиден туура эмес да. Иш Кудайга шүгүр болуп атат. Кеф азайды, бирок акчанын ошол эле сумманы таап атабыз. Мурун канча иштесек ошону эле таап атабыз. Кудайга шүгүр деш керек да. Анан сен патриот эмессиңби? Сен мындай күйбөйсүңбү? Жакшы иштегиң келеби дейт. Иштегиңер келбей атса таксиде иштебей эле койгула. Кухняга баргыла. Стройкага киргиле, таксидин иши аз болуп атса. Булар силерди кыйнап атат го такси кыл депчи. Анан кыйнап туруп ВУКупка берип койбой атат го. Өзүбүз кайрылып болуп ВУКупка машина алдык, кредитке алдык. Анан иштешибиз керек да. Биз эч ким эмеспиз да бул жерде условия койгончу. Биз условияны өзүбүздүн жериге барганда кылабыз. Анан жаман көрүшүңөр деле мүмкүн азырчы. Сен антасың, мынтип атасың депчи. Туура кабыл алыш керек туугандар. Бул эртең күчөп кете турган болсо, такси кылдырбай койсо эмне кылабыз? ВУКупта кредиттеген машиналарды кимге сатабыз? Мына ошол эле Тажикстан, Өзбекстан жарандары бул жерде такси кыла албайт. Чынбы? Ошолордой кылып койсо эмне кылабыз? Мисалы, только ВУКупка алган группалар бар да. Только ВУКуп. Бири дагы сүйлөгөн жок. Бойкот жөнүндө даже бир дагы сөз болгон жок да. 200-300 адам бар да ал жакта ВУКупта жүргөндөрчү. Могул жерде жана подключашканын эле группалары да бул жердечи. Өзүнүн машинасы менен келип подключение болуп алат. Кааласа чыгат, кааласа чыкпайт. ВУКупта, арендада жүргөндөр жөн эле сүйлөп кое берет. Жанагы мен дагы арендада жүрөм, бирок мен дагы бойкот кылам деп кое берет. Бирок эртең менен голосовойлордун мага жөнөтүп атты. Вызылдап эле каерде жүргөнү билинет да. Машинанын ичинде жолдо кетип атканда акыры звук угулат го голосовойдочу. Көчөдө эле жүрүп голосовой жөнөтүп атат. Жөн эле паника да бул. Мындай туруп эле бирөөнүн голосовой дагы эме деп жүрөт группалардачы. Бул бойкот өзү негизи ДПСтерге чыккан деп. Мага голосовой бирөө жөнөттүр да. Пайдасы бар экен ага. ДПСтерге чыккан, өткөндө бизди текшере берди эле кечке. Ошолорго бойкот кылганбыз негизи. Анан эмнеге билбейм, коэффициентке өтүп кеттик, билбейбиз дейт. Ошондой эме голосовой келди да. Мунун артында негизи ким турганын деле белгисиз болуп калды. Азыр эч ким жок да. Хорошо, келгиле эмне деп азыр Яндекстен же бир жерден бирөө чакырса ким барат? Анан башында баштаганда түбүнө өзүнүн рекламасын койду дагы үстүнө 21-22си бойкот деп туруп урдуруп берди. Тем более мих чыгарып атат, мих колдоп атат деп атат го. Ал уже сразу өзүнүн позициясын сразу көрсөтүп койду. Мен мурда дагы мындай бойкотторду кылганбыз, бирок толук чыккан эмес. Мунусунда деле мен инициатива менден кеткен жок. Буну кыргыздар кылып атат. Мен просто поддержка берип койдум деп атат. Каналына кирип карасам, просмотрлары уже аныкы 200 миңден ашык подписчиги бар да. Просмотрлары бир 20 миң, 30 миң, 40 миң ушундай эле болуп атат да. Биздин кыргыздар деле ошондой эле просмотр болуп атат. 50 миң, 15 миң, 10 миң подписчик мененчи. Потому что анын просмотру азайып кеткен дагы и ал плюс өзү агрегатор ачкан. Михчи. Рекламаны уруш керек. Рекламаны уруш керек дагы, короче, СМИге чыгып туруп, хайп кылып туруп өзүнүкүн реклама кылып алыш керек да бул жердечи. Ошол деле бар да. Бир кыргызды күйлөп туруп анан кийин эртең мындай бойкот, тем более 2 күндүк бойкот эч нерсени чечпейт. Туура. Даже 2 жумалык деле бойкот чечпейт. Мындайда Яндекстин заработугу миллиард акча. 30% эле ушул таксиден табат экен, 30%. И Москвада 3-4% максимум. 100% заработугунан 4% заработугу эме болуп калса, эмне бир жери кем калабы? Яндекстин. Койчу дейт. Билгениң кыл дейт да. Кылбайт, эч нерсе кылбайт. Ошондо жанагы айтып атат го 2018-дери, 20-лары көп, мен комментарийме кирип окусам, көп айтып атат. Толук чыккан эмес. 2 күндө эле, 1 жумада эле голодовкадагы объявлять эткен, толук чыкпады го. Анда хотя могу эме отдельно болчу. City Mobile. Азыр болсо City Mobile деле сатып алган. 18-жылы лицензия дагы жок болчу. Ооба. Жок, лицензия бар болчу анда. Лицензия бар болчу. City Mobile'ды отдельно болчу. Ошол конкурентинен коркуп, макул бир нерсе кылып коюшу мүмкүн эле да. Ито кылып берди майли. Кичине коэффициентти эме кылып. Азыр бул жалгыз гегемон болуп атпайбы? Өзү жалгыз болуп атат. Билгенин кылат азырчы. Толук чыкпайт. Жөн эле просто деген мындай да. Кыргыздар деп туруп, өзүбүз жаман көрсөтүп албайлы деп атам да. Мейли, Кыргызстандын правосын алып салсынчы. Менде шанс бар. Үйдөгүлөр граждан РФ.
мен ВНЖге тапшырып койгом, ВНЖ келет жакында. О правага деле тапшырып алам да, Россиянын правасыначы. Мага вообще тиешеси жок деп кое берейин. Бирок ошончосу выкупта жүрөт. Ошолорго Кыргыздарчы. Мен ошолорго ичим ачышып, кече нерв болуп, о видеону да көргөндүрсүң, чачым түшүп калайын да кече кыйкыра берипчи. Анан жаман сөгүнүп жазгандар дагы болуптур. Эми 4-5 да. Бирок ошого карасаң, бекерчилер отуруп алып бир аккаунттан 5-6 эмеге отдельный комментарий жазат. Атайын сөгүп, элди бурупчу. Жөн эле мындай мени туура кабыл алып, туура сүйлөдү дегендер бирден эле комментарий жазып коет да, чыгып кетет. Алардын иши деле жок да. Ушундай эле да. Анан негизи бул 2 күндүк нерсе эчтекени чечпейт. Анан биз өзүбүздү жаман көрсөтүп атабыз да. Кыргыздар деген жерден таксиден алып коюш деле мүмкүн болуп калышы мүмкүн да. Ошого мындай нерсени жөн эле коюш керек. Өзүдөн өзүбүз көтөрүп алып, бекерчилер эле кылдат мынча. Отуруп алып эле группадан жазып, мисалы мен группага жазган убактым жок да. Бекерчилер кылат да аны. Анан мисалы бүгүн көрдүм, такси заказ кылат дагы чаттан жазып атат. Сен патриотсуңбу? Бойкот дедик го, иштемей жүрөсүң, ишке чыкпа. Мен патриотмун, ишке чыкпай үйдө жатам. Ол патриоттукка кирбейт да. Ал өзү билет да, адамчы. Мисалы мен өзүм билем, сен өзүң билесиң. Ал өзү билет, ишке чыкпай, чыгып чыкпайбы. Анан такси заказ кылып туруп андай кылганыңар эркекчиликке жатпай калат да. Туура эмес да тугандар. Ошого өзүбүздү жаман көрсөтүп андай нерсе кылбай эле койлу, эч пайдасы жок мунун. Пайдасы жок, дагы бир жолу айтам. Анан бойкот кылайлы деп, ана мына деп башкалар дагы чыгып атат, туура эмес. Чын. Ал кылганыбыз туура эмес. Эчтекени чечпейт, просто жаман көрүнүп алабыз. Менин хозяиным, короче, эмеде полицияда иштейт да. Квартираны снимать эткенчи. Ошону кече видеону чыгарып жүрсөм, эмне кылып атасыңар дейт анан кийин. Жок, эч нерсе эмес, просто для хайпа дедим да. Десем, деп ошомойдон жок болду да. Анан бирок эгер кокус кыргыздарга залакас тийип, проверкалар башталып, ушул именно ошо бойкоттун аркасынанчы, проверкалар башталып, кыргыз праваны алып сала турган болсо, мен полный голосовой келген голосовойлорду бир жерге папкага сохранить этип атам. Даже өзүм дагы угуп калган голосовойлорду, мени дагы сөгүп жазган голосовойлор бар экен да. Ону укпагыла, андай мындай бойкот кылабыз дегендерчи. Полныйны номерлеринен бери полный сохранить этип койгом. Жана көрсөттүм болсо, ошолорду бир папкага, бир флешкага өткөзөм дагы. Апарып туруп, ошо хозяин келе берип коем. Билгенин кылсын. Эгер ушу кыргыздарга зыян тийип калган болсо, ошо саботаж кылгандар, бойкот кылгандар өздөрүнөн көрсүн да. Данный номериңер турат. Голосуңар турат. Ошого сүйлөгөндөн дагы негизи этият болгула. Табыш оңой эле. Табыш оңой эле. Өткөндө көрдүң кандай табылганды. Бир номер менен нелеринен бери таап койду, туурабы? Ошон үчүн Кыргызстан тактыгөңөр мененчи этият болгула. Өзүбүзгө залакасы тийип калбасын, зыяныбыз тийбесин. Залакасы тийип, эгер кыргыздарга залакасы тие турган болсо, мен ошентем да. Потому что эмне кереги бар? Мейли мага залакасы тийбесин. Бирок ошо зорго мындай Россияга келип, зорго өзүнүн тамагын кылып, үй бүлөсүн багып, ушинтип жүргөндөр бар. Мындай күнүмкүсүн күндө бир жака жөнөтүп турганчы. Бир кредити бар, бири ипотекасы бар, бири башкасы бар. Ушинтип зорго жеткизе албай жүргөндөр бар, Бар андайлар көп. Эртең вообще Яндекс бизге бойкот объявлять этип койсо эмне болот? Московского властькачы. Ошо туугандар, пайдасы жок бул нерсенинчи, канча аракет кылбайлы. Чоң нерсе да болчу. Биздин колубузда мындай кылсак колдон келбейт туугандар. Кичине болсо дагы дейсиңер, кичине болсо дагы пайдасы тийбейт бул бойкоттун. Ошол өзүңөр да пайдасы тиет, Россиянын граждандардырга пайдасы тиет. Ошолорго тиет да. Эгер бизди алып салса, алар өздөрү калат да. Булар комментарийге ушунчалык жазат. Уезжайте домой, любой комментарийни көрсөңөрчү, орустар бизди жактыра бербейт, билесиңби? Пропускать этпейт кетип атканда дагычы орус водитель таксилерчи. Потому что ушу биз кетип калсак, аларга жакшы. Жыргайт да аларчы. Любой комментарийни ушундай бойкот кылабыз, андай кылабыз, Яндексте иштебейбиз десең, любой орустун комментарийсине кирип окусаң, чуркалар постоянно иштеп жүрө берет, аларга копейка деле боло берет, андай мындай деп бизди вообще жаман көрөт. Анан кийин биз мынтип чыгып алганыбыз болбойт да. Негизи бизди жаман көрөт да. Кээде таксиде жүрүп калабыз го. Такси чакырсаңчы, орус водители келет, машинасынын ичине кир деп кой. Айдаган деле бир копол, сүйлөгөн деле копол да. Бирок рейтингти карасаң 5 да. Биз машинаны болушунча таза кармайбыз, жакшы сүйлөйсүн. Ошентсең дагы рейтинг түшүп кетет. Себеби бизди жактырышпайт булар. Ачык эле. Бизден кутулса буларга жакшы. Жок, азыр ушундай ситуацияда мейли, война жок болсун эле, же мындай өтө сонун болуп
жүрсүн эле да элчи. Азыр эл дагы депрессияда да элестет. О Кыргызстанда тажиктер менен 7 айдан бери 1 жылдан бери согушуп аткан болсо элдин маанайы кандай болот эле? Жалаң эле согушту сүйлөп атпайбы бул жерде? Бири менен кетип атып деле согушту сүйлөшөт. Телефонда деле согушту сүйлөшөт. Буларга деле кыйын да. Элдиге деле кыйын болуп атат. Азыр ушул чыдап коелу. Буюрса мына согуш бүтсө, согушка чейин кандай болгон эле иш туурабы? Согуш башталып кеткенде вообще жок болуп кетти жанагы жердечи. Элдер качып. Андан кийин дагы Кудайга шүгүр болуп калды. Мой личначы мен эме болду го, тарифтер өзгөрдү, кымбаттады деди го. Мен лично ошону сездим. Потому что 5 коэффициент алсаң дагы, сары заказ алсаң дагы кымбат да, мурдагыдан карагандачы. Мисалы 18, 19 мүнөттөргө почти 700-800гө бартасың да. Коэффициент менен барсаң вообще эле мен мисалы но эмеде жашайм да, Водный стадион. Центрге 5 коэффициент 900-980ге түшөт элем, эритте менен. Азыр болсо 1700-1200 ушундайга чыгып атам да. Минимум 1000 сом очом. Минимум. Иш Кудайга шүгүр эле. Кудайга шүгүр. Иштегендер иштеп атат. Биздин группада мисалы биз черный касса ойнойбуз да. 8 бала барбыз. Ар 3 күндөн 10 миңден. Ошо черный кассадан сырткары деле ашып калып атпайбы? Эми заработыгын карасам бир 10 миңден түшкөн эмес да. Стабильно жапканда. Баарычы. Мен просто мындай видео тартып, нарака берака барып, ушинтип отуруп 250-230 жабам да. 20 күндө. 10 күндө нарака берака кетсин, 20 күндө ушундай жабам да. Бул Кудайга шүгүр де, бул. Мындай заработок каякта бар дагы. Башкаттан таппайсыңар. Кудайга шүгүр эле иш. Жыйынтыктайлы. Ошол туугандар, айта турган өзүбүздүн оюбузду айтып, бул эми менин оюм, анан Абайдын ою. Экөөбүздүн жеке оюбуз. Туура түшүнөсүңөр деп ойлойм. Өзүңөр ойлонуп көргүлө. Анан дагы бул коммент бул видеода жазылышы мүмкүн. Экөөң андайсың, мындайсың, патриот эмесиң, колдоо койсуң депчи. Ошо эгер көпчүлүк элге жардам тие турган нерсе болсо, чыгабыз. Чыгабыз. Эгер действительно ошол дагы бир мындай чоң агрегатор чыгып туруп, комиссиясын 10% кылып туруп чыксын, 10%. Бирок ал анан кийин биздин акча жок пока рекламага деп жанагындай кылбай, нормально өздөрү дагы аракет кылсын да. Өздөрү дагы аракет кылса, биз дагы ошол жака водительдерди отток кылганы аракет кылабыз да. Могул жерде мындай бар экен, короче, мого иштейли, экөөнү баланс кылайлы. Же 2-3 агрегатор мындай болгон болсо деген, конкуренция жүрүп турган маалда кандай болчу билесиңби? Мисалы, лужалар жанат эле. Сити мобилдики мындай жанат эле. Потому что водительдер чакырат эле да. Ага өчөшүп, Яндекс чакырат эле. Мынаяктан бонустар бар депчи. Жумасында бонус берип. Ошентип турат эле да. Аз болсо Яндекс өзү болуп алды. Хойт чыкпай коесуң, башка коесуңбу? Урбай калды өзүчү бугачы. Андан көрө башка жол менен кылайлы. Башка жол менен бойкот кылсаңар, колдойм мен. Мен эки колдоп, эки буттап колдоп беремчи. Бирок мындай ишке чыкпай коюп эмес, анан кыргыздар бойкот кылдат деген сөз менен эмес да. Башкача кылайлы. Брендтерди чечип салгыла. Ушунчалык эле жаңы такси чыгып аткан болсо, ошонун брендин бесплатно жармаштырып алгачы, приоритеттен отказ берип. Ушул жерде айтайын. Мисалы мен Яндекстин брендин жабыштырбайм да. Мен приоритетин түшүп кетсе дагычы. Мына Абайда дагы бренд жок. Менде дагы жок. Ал бекер реклама болуп калат да. 4 балл неме приоритет үчүнчү. Жабыштырбай койгула. Биринчиден машинада вид өлөт. Экинчиден реклама болот да. Мен Яндексти бекер реклама алып не кылам? Мындан карасаң, акыркы 2 айда байкадыңбы? 2-3 айда Яндекс уже бренд кылбай койду, көп элечи. Жаңы машина алып, мындай выкуп калгандар көп бренд кылбай койду эле. Яндекс уже төлөп баштады. 6000-9000 денчи. А мурда бесплатно чыга турабы? Өзүнүн чөнтөгүбүздөн барып 1,5 миңге кылдырат элек го. Азыр уже Яндекс дагы төлөп калды. Бренд кылбай койгула, ма бойкот. Жок, азыр айтат, брендтин пайдасы жок, андай эмес. Просто Яндекстин атын секин-деген болсо дагы өчүрөбүз да. И сразу башка агрегатор чыккан болсо, ошону чоптоп алабыз. Ошондо иштеп жүрө беребиз. Ошондой жолдор менен кылайлы, анан кийин ондой эл жүркүсө эшек кошо дүркүт болуп, кыргыздарды жаман көрсөтпөйчү бул жерде. Орустарга азыр итак эле кандай состояние, мигранттарды жаман көрүп, мигрант. 2024-жылы только мигрант менен өтүп кетти, туурабы? Жок кетти. Озак кетти. Туурайлы. 20 мүнөт болуп кетти. Бул деле тапалды. Ошол туугандар, кийинки жолуна жолукканча аман болгула, тынч болгула, ден соолукта карагыла. Баарыңарга ийгилик туугандар. Assalamu alaikum.